Кызыл үңкүр тарыхы деп аталган китептин жарык көрүшүндө жергиликтүүлөрдүн, анын ичинде айылдагы мугалим Жаныш Дооталиевдин салымы чоң. Анткени ал элеттиктерден китеп бетине түшүүчү маалыматтарды жыйноодо орду толгус иш-аракеттерди аткарган. Өкүнүчтүүсү китепте тарых толугу менен камтылбаган. Кызыл үңкүрдөгү аксакалдардан сурам жыроо жүргүзүп, 15тен ашык аксакалдардан сурап жазып ишти баштаганбыз. Андан кийин Базар Коргоонун архивине барып, архивде bir 3 күн жүрүп, аерде bir 15 жылдык фактылар менен болсун деп так маалыматтарды 15 жылдык маалыматты алып, дагынан кийин дагы барып маалымат алабыз деп экенде, тилекке каршы архив өрттөнүп кетип, калган маалымат, так маалыматты ала албай калдык. Айыл тургундарынын мындай сын пикирине аталган китептин редакторлорунун бири Руслан Калматов да тастыктайт. Анткени китептин авторлорунун арасында белгисиз эле инсандардын аты пайда болгонун, ал эми тарыхты изилдегендердин ысымдары унутулуп калганын белгилейт. Мен анан ошондой эле менин жанымда дагы бир журналист кыз Жумагүл Шайыкова экөөбүз келип, канча айыл болсо ошол айылдардын баардыгын кыдырып, тийиштүү мекеме ишканаларды кыдырып, баардыгын ушул китепке киргизгенге аракет кылдык. Даяр ишке, даяр материалдарга жана элик кылгандар, кожоюн болгондор көбөйүп кетти. Негизинен бул китепке бул айылдыктардын салымы көбүрөөк. Себеби айыл башчылар, ушул жерде тарыхчы мугалимдер, ардагер мугалимдер маалымат чогултканга бизге көбүрөөк жардам беришти. Ошонун ичинде дагы башка бир редакторлор бар болчу, бирок тилекке каршы алардын аттары бул жерде аталбай калыптыр. Мен ошо китеп чыгарган аркасын карап көрсөк, башка эле адамдар кожоюн болуп кетиптир. Ошонусу бизге мындай өкүнүч жаратты. Ал эми китептин автору Самаган Орозалиев китептин шашылыш түрдө жарык көргөнүн жана буга жергиликтүүлөр өздөрү да кызыктар болгонун белгилейт. Биринчи айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде жазып алып, бардын каймактарын жазып алып туруп, андан кийин райондуку, анан ошондой эле областтыкын чыгаралы деп атабыз. Ошону менен бирге эле бул 10 жылдык долбоор. 10 жылдын 7 жылында айыл өкмөттөр жазылып өтөт. Ошо 2 жылында район шаарлар, ал эми аягында 1 жылдын ичинде областтар. Анткени алар баары ээленип жыйынтыкталып калат. Аталган китеп 2016 жылдын тарых жана маданият жылы деп жарыялангандыгынын урматына жарык көргөн. Эмир Сарыев, Алымбек Равшанбек уулу, Чолпон ТВ, Базар Коргон району.